Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Улуу ороз айы келе жатат. Келе жаткан орозо майрамыңыздар менен кылган ниеттериңизди Алла Таалам кабыл кылсын. Берекелүү ороз айы мусулмандар үчүн Алла Таала тарабынан берилген чоң белек. Бирок кимде ким ошону баалай билсе, болбосо ороз айы өтүп кете берет. А биз болсо кур кала беребиз. Bir hadiste mындай деп келген: эгер менин үммөтүм ороз айынын фазилетин билгенде, орозонун жыл бою улануусун тилек кылат эле. Ар бир адамга жыл бою орозо кармоо оор көрүнөт. Бирок орозого бериле турган соопторго ой жүгүртө турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элдер орозонун бир жыл бою созулушу туурасында үмүт кылышат эле деди. Bir hadiste орозодо жана ай сайын 3 күн орозо кармоо жамандыкты, кемчиликти жана жүрөктөгү азгырыкты кетирет деп айтылган. Салман разияллаху анху айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айынын акыркы күндөрүндө бизге насаат айтты. Силерге өтө берекелүү улуу ай келе жатат. Анда бир түн бар, ал 1000 айдан жакшыраак. Алла Таала ошол айдын орозосун фарз кылды. Андагы таравих намазды сооп алууга себеп кылды. Ким ушулайда жөнөкөй эле бир жакшылык иш кылып, өзүн Алла Таалага жакын тутса, анда ал орозодон башка убакта фарздын сообун аткаргандай сооп алат. Ал эми кимде ким ушул айда фарз амалды аткарса, анда ал орозодон башка убактарда 70 фарз аткаргандай соопко ээ болот. Бул ай сабырдуулук айы. Ал эми сабырдын орду бейиш. Бул ай адамдарга камкордук кылуу айы. Бул айда момундун ырыскысы көбөйтүлөт. Кимде ким орозо кармагандарга ооз ачырса, анда анын күнөөлөрү кечирилүүсүнө, тозоктон азат болуусуна себеп болот. Жана орозо кармоочуга берилген сооптон бир да кемитилбестен, ага орозо кармаган кишинин сообундай сооп берилет. Сахабалар: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, биздин ар бирибиздин ооз ачырууга кудуретибиз жетпейт дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ооз ачырууда курсак тойгузда тамак берүү шарт эмес. Бир курман менен, же бир урттам суу менен, же бир урттам сүт менен ооз ачырган болсо да, Алла Таала бул соопту берет. Бул айдын биринчи бөлүгү Алланын рахматы, экинчиси Алланын кечирими, үчүнчү бөлүгү тозоктон куткарылуу күндөрү. Бул айда ким өзүнүн кызматчыларынын жумушун жеңилдетсе, Алла Таала ошол кишинин күнөөлөрүн кечирет жана тозоктон куткарат. Ошондой эле бул айда 4 амалды көп кылгыла. Анын өкөөсүнөн Алла Таала ыраазы болот. Калган өкөөсүнөн аткарбай коюуга аргаң жок. Алла Таала ыраазы боло турган эки нерсенин бири калима тойба жана истигфарды көп айтуу. Экинчиси бейишти суроо жана тозоктон сактоону тилөө. Кимде ким орозо кармоочуга суу ичирсе, Алла Таала ага кыямат күнү менин көлүмдөн суу ичирет. Андан кийин ал бейишке киргенге чейин чаңкабайт.